Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Кадамжайда баласын сабап видеого тарткан аялдын баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылды. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 27 январында милицияга Кадамжай районунун тургуну жарандык никеде жашап жүргөн аялы кызын уруп, зомбулук көрсөтүп келгендигин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Бул маалымат боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык жана соттук психиатриялык экспертизалар дайындалып, аялдын уюлдук телефондору, далил, буюм катары алынган. 1 февралда Баткендин Кадамжай райондук сотунун чечими менен 2 жашар кызын сабаганга шектелген аял 1 айга убактылуу кармоочу жайга камакка алынган болчу. Баткен жана Кадамжай райондорунда 2 күн электр жарыгы өчүрүлөт. 9-10 март күндөрү Баткен жана Кадамжай районунун айрым айылдарында электр жарыгы өчөт. Бул тууралуу Салам медиага Баткен электр тармактары ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жарык Баткен районунун Карабак, Төрткүл жана Суу Башы айыл өкмөттөрүнө караштуу айылдарда, Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнө караштуу айылдарда эртең мененки саат 8:00-дон 17:00 чейин өчөт. Электр жарыгынын өчүү себебин кезектеги оңдоп түзөө жумуштары аткарыла тургандыгына байланыштуу деп билдиришти аталган мекемеден. Баткенде таш кулоо, жер көчкү коркунучу бар аймактарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда, түшүндүрүү иштери Сүлүктүү шаарында 6 жер көчкү жана Кадамжай районунда 2 таш кулоо коркунучу бар жерде өттү. Мындан сырткары жергиликтүү жашоочуларга тиешелүү маалыматтар берилди. Бүгүн 6 мартта Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун имаратында психология каанасынын ачылуу аземи болуп өттү. Саамалык Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн демөөрчүлүгү менен ишке ашты. Аталган фонд тарабынан адистер үчүн атайын окутуулар өткөрүлгөн жана ачылган каана эмеректер керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Белгилей кетсек, бул психология бөлмөсү Баткен облустук администрациясынын сунушу менен ачылды. Бул деген бир гана чрезвычайный ситуацияда керек эмес да. Мирный учурда деле бул психологиялык туруктуулук бул абдан маанилүү. Көп эле учурда ойлой берет, жок, мисалы элдер деген ушундай кыйын учурларда керек болот экен депчи. Албетте бул тармакта иш алып барышыбыз керек. Ал эми азыркы долбоорубузду бул ушу март айынын аягына чейин, апрелге чейин бүтүргөнгө биз план койгонбуз. Бирок мындан ары дагы ушу Баткен облусу болобу, башка облустарда дагы бул тармакта иштешүүгө ушу багыт коюп атабыз. Биз өзүбүздүн деңгээлде штаттык бирдик менен бир психолог адиси менен камсыздоо жагы бизге жүктөлгөн. Ошондо баштап азыркы биз калкка, элге психологиялык жардамды акысыз толук кандуу көрсөтө алабыз. Бунун эмне себептен мындай ачылып отурат, эмне себеп түрткү болду? Бул эми ошо чек арада болгон окуялардан жабыр тарткан элдерге психологиялык жардамды такай өзүбүздүн деңгээлде көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Бул эми областтын ошо Кадамжай, Лейли, Кулунду ушул жерлерде дагы ушу психологиялык бөлүмдөр ачылат. Бүгүн биз Баткен областык мекемесинин борборунда ушу кабинеттин ачылып, ушу биринчи кадам баштап отурабыз. Баткенде 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата волейбол мелдеш өтөт. Бул тууралуу Баткен шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, мелдеш 7 март күнү Баткен шаарында өтөт. Мелдешке Баткен шаарындагы бардык каалоочу командалар катыша алат. Команданын курамы 30 жаштан жогорку курактагылар болушу керек. Ал эми 30 жашка чейинки курактагы 2 оюнчуга гана команданын курамына кирүүгө уруксат берилет. Ошондой эле командалардын бирдей спорттук кийими болуусу шарт. Катышуучу командалардын билдирмеси, дарыгердин колу жана мөөрү менен 7 март күнү саат 9:00дон 10:00 чейин калыстар тобуна тапшырылат. Ошондой эле билдирмеде көрсөтүлгөн оюнчулар гана мелдешке катыша алат. Чучуклак саат 10:00дө башталып, мелдеш Баткен шаардык мэриясы тарабынан каржыланат. Мелдешке келип кетүү, жатакана жана тамак аш үчүн чыгымдар ар бир команданын өз эсебинен жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.